Can öynümde günüm var deyip durgan, Жүрөгümde suyum var suyup durgan, Kulağımda sıykırdı dobuşum var, Kanım menin aylanıp жүрüp durgan. Karegimde süratı жашайтанын, Караймдағы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган, сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Окуй, жанагы Ай апа, мен Акшоладан акча алып кетип баратканда таштап кеткем. ошончо көп карыз болдуңбу? Алтайдын квартирасынын акчасы болчу. Сиз күйөөңүздүн дарегин билесизби? Жок, Телефон номерин бериңизчи. телефон номерин да билбейм. Ал үйдөн чыгып кеткен. Кантип билбейсиз? Ой балам, ушинтип эле билбейбиз. Эгер билсек, чалып ушул жерге чыкыртып алат элек го. Анын дайынын билбеген үчүн сокур кишидей болуп олтурабыз го алтыным. Мейли апа, мейли. Мен кечке жок бир келип кетем. Тиги туугандарга чалып сураштыргыла. Эми болбогон акча үчүн бул камалып кеткен туура эмес да. Мейлиңиздер. Эми эмне болот караң күн? Эми кимден сурайбыз? Кимге айтабыз? Кайдан табабыз? Андан көрө жанагы Акшоолага чалчы. Ошол кичине дайынын таап билип берсин. Чолпон ай, телефонду алып келчи. Макул, азыр. Мага деле берчи. Мен өзүм эле айтайын. Алло, Акшола. Кандайсың? Жакшы, жакшы. Жакшы, рахмат. Балдар жакшы. Апам да жакшы. Эми Акшола, апам сени менен сүйлөшөм дейт. Алло, Акшоола. О, балекетиңди алайын. Кандайсың кызым? Жакшы жүрөсүңбү? Ооба, жакшы, жакшы. Шүгүрчүлүк алдыңа кетейин. Ооба, жакшы. Ой, жанагы балдарым келип, аябагандай кубанып отурсам. Ой, жана Самаган деген эмени издеп милиция келиптир. Ал жашаган үйдүн акчасын төлөбөй качып кетти деп, жанагы үйдүн ээси ооба, милицияга барып арызданыптыр. Ооба. Балекетиңди алайын. Эми сен шаарда турат эмессиңби? Эми сен караштырып, издештирип, ошонун баарын сураштырчу алдыңа кетейин. Ооба. Макул, алдыңа кетейин. Мына Алияга берип атам, айланайын. Мөгө. Алло. Кандайсың? Кожойке, милицияга арыз жазыптыр. Айылдын участковыйына. 36 000 сом. Макул, сүйлөшөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Сарсана болбоңуз, апа. Акшоланын өкүл апасынын тааныштары бар органда. Ошолорго айтып бүтүртүп коем дейт. Ошентсин, айланайын, ошентсин. Кой, мен шаарга барайын. Апа.
барбай эле койбойсузбу? Мен сизди сарсана болбосун деп айткан эмесмин. Самаган башка аялга кетип калган. Башка аял деген эмнеси? Кой, канткен күндө дагы мен өз көзүм менен көрүшүм керек. Кой, мени жөнөт шаарга. Болду, жүрө кой. Жүрө кой, кайгырма. Кеттик. Мынакей. Тамағыздар татты болсын. Рахмат. Сағатшы? Жоқ, сен үшін. Семіртесің ғой. Ана? Тым біле, маңайын қарасаң, абдасы. Анақ. Жаным, татып көрші кел. Ақшола, жүр. Яқты орын бар екен, жүр ғой. Эмне мостоюп калдың? Жүр. Кетели. Дагы бир аз отур туралычы, жаңы эле келдик го. Жүр, уақыт болып қалды. Башқа жақ барабыз. Өзіңді қармат Ақшола. Қайғырбай еме. Официант, су алып келіп бергілетші. Су. Болды чемі, Ақшола. Жүргім орытпай. Ме, алты ғой, чоң. Бары жақсы болады еме. Ич. Болды еме. Болды еме қайғырба, балан ойлы. Жақсы болып тұрды. Үйлебады, қайғырбады. Жақшы, мына еркек түрөйсің бұйырса. Ушул балабыздын эркек болушун ынак аябай күткөн. Экөөбүз тең аябай күткөнбүз. Көрдүңүз го. Ушинтип оңой эле таштап кетеби мени. Эмне кылам курсактагы бала менен. Мени накты дайым сүйгөм. Анын туруктуулугуна дайыма ишенгем. Бүгүн болсо көргөн көзүмө ишенгим келбей турат. Кой эми ыйлабачы. Ыйлабачы алтыным. Ақшола балдарыңды ойлачы. Менен актан айрылып калдымбы? Менен аксыз кантип жашайм? Менен аксыз кантип жашайм? Аксыз кантип жашайм? Сесин билсе эмне болот?
сезимге ынактын кеткени кантип айтам. Көрсө сүйүү жоктурбайт. Жүрчү кетеличи. Жүрчү. Жүрө кой. Жүр. Тура кой. Кеттик, жүр. Жүрө кой, жүр. Силер айтып аткан бет майлар келдиби? Ооба. Эң акыркы үлгүдөгү бет майлар. Ушулар экен. Кызыл беттерге пайдалуу. Ушуларды Ай кыздар, кечирип койгула. Ой Айсар эже, 30 мүнөттөн бери жоксуз го. Ай, жолдогу жана тыгындардан уш эчке да чыккым келбейт. Азыр. Ай. Жолдан Акчолого жолугуп, ушунча бир кабатыр болуп келатам. Уктуңбу? Ооба эже. Өткөндө Акшола келген. Абдан чүнчүп кетиптир. Баягы Акшола жок. Мен ошондуктан аябай сарсана болуп атам. Эмне кылыш керек, а? Ушундай жакшы үй бүлө ажырап атат бири-биринен. Эмне кылабыз? Айтпаңыз. Эң башкысы жанагы ичиндеги балага зыяны келбесе экен. Тура Айбике. Жана баарын ушунакта жеңил ойлук кылып койбодубу? Ай Кудайым ай. Ушул эркектер. Эмне кылыш керек? Эже, Эмне баштайлыбы? келиңиз. Ой, Миришка, кандайсың? Саламатсызбы? Колуңду сагындым. Биз да сизди сагындык. Эже, биз сизге бүгүн эң акыркы үлгүдөгү препараттарды кошобуз. Башыңызды өйдөрө койсоңуз. Жакшы, жакшы. Ынак. Кандай жагдай болбосун, керек болсо ыңгайсыз жагдайда да пайда жагына көздөш керек. Сен көп эле ачуулана бербе да. Самат байке, сиз менин ордума коюп көрүңүзчү. Сиздин аялыңыз деле башка бирөө менен жүрүп кетсе, ошол жакшы болобу? Баары бир. Сен өзүң айткансың. Кайсы бир чечимди кабыл алыштан мурда шашпай, ашыкпай чечим чыгарыш керек. Туурабы? Самат байке, сиз дагы деле бир жакты ойлоп жатасыз. Кандайча? Акшола өзүнүн алды артын карап жүрсө жакшы болмок. Ошондо ызы чуу болбойт болчу. Мейли, мен жок болдум. Бирок эмне үчүн жанагы дарыгер бала жанына пайда боло калат? Самат байке, сиз деле ойлонсоңуз. Сиз деле ойлонуп атасыз. Биринчи, экинчи оюңуз бар, туурабы? Же мен жалган айтамбы? Ынак. Мен эч кандай экинчи, үчүнчү оюм жок. Биздин оюбуз Айсара жеңөң экөөбүздүкү силердин үй бүлө бузулбаса экен, элдешсе экен деген гана оюбуз. А болбосо сен антип айтпагын, биздин экинчи, үчүнчү менин андай башка оюм жок. Самат байке, балким мен ачууланып аткандырмын, ачуу калтырып аткандырмын. Бирок менде намыс деген бар да. Элдин баары айтып жатышса, мен намыстанышым керек да. Ынак, сенин ачууң аябай келип турат. Бул сөздү улантпай эле кой эле. Өзү шипсти сүйлөшөлчү. Мына, сени капаланып жатат. Үй бүлөсү менен ушундай кырсыкка кабылды. Момундай көңүлү чөгүп жүрөт деп мен
ишибиз жөнүндө, экөөбүздүн ишибиз жөнүндө бир да козочкон жокмун. Ошон үчүн азыр дагы сени үй бүлөңдөн баштап атам кепти. Мен де өзүң да келип бир сурадыңбы, Самат байке, биздин ишибиз, бизнесибиз эмне болуп атат деп сураган жоксуң. Андан көрө азыр жеңең тамагы бышып калды, аны жейли. Ал эми чечимди кандай чыгарасың? Чын-чынына келгенде ал сенин ишиң. Биз сага жакшылыктан башка каалабайбыз. Көп капаланып келгенде эмне? Саламатсызбы? Келиңиздер, өтүңүздөр. Сиз Өмүрөвдүн кимиси болосуз? Аялы болом. Аялы? Жок, качып жүргөн аял эмес, азыркы аялы. Сизчи? Айылдаш улум. Апасы келе албай менден суранды эле, мен келдим. Сиз Өмүрөвдүн эмнеге камалганын билесиз да? Уктум. Өмүрөв биринчиден өзү жашаган батирдин акчасын төлөбөй качып жүргөн. Качып кетсе эле кармалбайт деп ойлосо керек да. 36 миң. Сен кайсы аялы болосуң? Сиз аялы болсоңуз айтыңызчы, Өмүрөв эмнеге качып жүрөт? Кайсы аялы болосуң? Анын аялы башкада. Жо эже, мен ошол батирдин акчасын алып келбедимби? Жо, андай бере турган болсоң, илгери алып келип бербейт белең? Мен ар кайсыга самсалатып туркатпай. Үстөккө болсо, үстөк кылып самаган үчүн мына акча алып келдим. Акчаны мага эмес, арыздын ээсине бериңиз. Мынакей эже, алыңыз. 36 миң, Ооба, 36-дан көп. Үстүнө кошком 40 миң. Самагандан аяган акча жерге кирсин. Сиз ыраазысызбы, апа? Ыраазымын. Доом жок айланайын. Арызыңызды эмне кылайын? Тытып эле кой. Акчамды алсам болду. Мейлиңиз, апа, бара бериңиз. Өз ара чечишип алыңыздар. Кайра бизге дооматым жок дегендей. Меримди киргизгилечи. Сен биякта эмне кылып жүрөсүң? Кечинде урушуп кетсеңер эле бияка чуркап келесиңби? Сиз Меримдин апасысызбы? Ооба. Мерим бүгүн Өмүрөвдүн үстүнөн арыз жазды. Өмүрөв жашы жете эле кызга кол салгандыгы үчүн, сиз ага кайдыгер караганыңыз үчүн кандай жаза тартарыңарды билесиңерби? Мен батирдин акчасы боюнча келдим эле. Маселе чечилди. Уруксат болсо кетейин. Макул, бара бериңиз. Бул кыз менен өзүнчө сүйлөшүп алайынбы? Мерим, жүр. Эмне дедиң, я? Эмне дедиң деп атам сага? Үйгө баргын, мен сени эмне кылар экем? Мерим. Атыңды Мерим дедиби? Кой, ыйлаба, Мерим. Мерим. Мен уксам. Сага жардам керекпи, Мерим? Мен Самаганды тааныйм. Ал жеткен зөөкүр. Ал сенин бир тамчы көз жашыңа татыбайт, Мерим. Эгерде сага жардам керек болсо, мага байланыш. Менин визиткам. Жүр, тиги жака барып отур. Жүрө кой. Тур. Жашоо ушу менен токтоп калбайт. Сен өзүңдү колго алышың керек. Ал акмак сендей жаш кызды айып кылган турбайбы? Мен өз кызымды жамандагандай болбойн. Ушинтип ирки өсүп калды. Укпайт. Катуураак тилдеп койсоң эле өлөм деп коркутат. Ошентип укпай жүрүп күйөөгө да тийип чыкты. Эми болсо
мен жолдошумду сүйүп калдым деп ал катуураак тилдеп койсо сиздерге чуркап келиптир. Самагандан да уялып бүттүм. Элден да уялып бүттүм. Кандай кылам билбейм. Анда эмесе бизди кечирип коюңузчу. Убактыңызды алып, сизди убара кылганыбыз үчүн кечирип коюңузчу. Болуптур анда. Кызыңызды жакшы караңыз. Жашта. Арызды ала берейинби? Меримдин өзүн чакырыңыз. Өзү алсын. Мерим? Мерим? Жүр. Мерим, апаң экөөбүз сүйлөштүк. Баары жакшы болот. Бара бер. Бошсуздар. Рахмат. Мерим дейм. Мерим, токто. Кызым, токточу. Мерим дейм. Укчу мени. Дагы эмненин үстүнөн чыккантасың, я? Кызым, укчу. Кызым дебе мени. Мерим деме, уктуңбу? Мерим, укчу. Эгерде могу арыз ишке ашып кетсе, мен сенин кызым дебейм. Могу арызды алганга сенин акың жок болчу. Мерим, укчу мени. Бул деме. Азыр үйгө кетели. Жүр үйгө бас, баралы. Ой, укканда эмне? Каяктагы бир зөөкүр үчүн өзүнүн баласын алмаштырган сендей да эне болобу я? Мерим, укчу мени. Жүрчү балам үйгө. Барбайм. Барбайм үйүңө. Уктуңбу, барбайм үйүңө. Бара бер өзүң. Кандайсың? Самаке, ойлонбочу. Баары жакшы болот. Карабайсыңбы? Тиги жаш шабагырды. Заматтан милицияга чуркап келип, арыз жаза койгону. Эми болду. Кайталанбайт экинчи. Ай, жанагы аялдан шүмшүк аял экен. Заматтанысы да чуркап келип, арыз жаза койгон тура. Анчакча кайдан чыкты? Кайсы? Ай, жанагы сенин кожойкеңе берген акчабы? Ал банкка салынган акча болчу. Чогултуп сага машина алып берейин деп жүргөм. Сени милицияда экениңди угуп эле акча керек болуп калабы деп алып жөнөй бердим. Баарын алдыңбы? Калдыбы дагы? Калган жок. Калбаса кара жерге кирсинчи. Сенин башың аман болсо эле болду, Самаке. Акча табылат. Мурда эмне айткан жок элең? Эмнени? Банкта акча бар экенин. Эми мен сага айтпай чогултуп машина алып берип белек кылайын дегем да. Анын үстүнө аз эле болгон чогултканыма. Ага чейин бул үйдүн акчасын берип жүргөм. Катындар мыктысыңар дейби. Катындардын баары эле сени шарканыңдай мыкты боло албайт, жаным. Болбосо сени карыз кылбай, эчак эле тигинен кутулдуп койбойт беле. Алды эле чогулуп жүргөн.
кутулуп атам деп. Жарымы минтип биткесин эле көрүп атам деп баарын коротуп салып турмун. Ал иштебеси кайдан таптыр акчаны? Акшола деген досу бар, колдоп турган. Анын үстүнө өзү деле сарамжалдуу, таза, тың. Болгон эле көзүндө сезим жок. Магачы? Не магачы? Мага сезимиң барбы? Мендечи. Аялдарга караса такыр сезим жок. Ага караганда буга бар. Эмне кыларымды билбей калдым. Деги качан токтотосуң? Sen için kızımdan ayrıldım. Kursağımdaki naristeden ayrıldım. Болчу, акча барбы? Болчу. Бирдек алып берчү. Ушул эле мага жетпей аткансып. Мен боюңа түшүп калсам, мен күнөөлүмбү? Абайлап айтып белең. Өзүңө жакшы карап айтып белең. Kantip. Benim ne? Beni taştan yaralgan değilsin be. Kaçan kaçayım. Uşunda yazap tuzak tartkan. Yaşadı yaşayım. Bir ayak koysan bola beni. Болчу. Акча барбы? Бирдек алып берчү. Болчу. Жүр, бол. Алло. Ага, жакшы. Ушул жомада буйруса. Албетте. Ага, рахмат. Ким чалды? Жумуш боюнча. Мен сенден бир нерсе сурасам болобу? Sen meni sүйөсүңбү? Мына. Дайыма ушундайсың. Муздаксың. Оюң башка да. А мен болсо сени көргөн күндөн баштап эле эптеп сени көрүш үчүн гана канчалаган жакшы жумуштар турса, келип бир секретаршаң болуп жумушка орноштум. Канчалаган бай, жакшы жигиттер колумду сурап келишти. Ата-энемдин астына түшүп, алардын баарынан баш тартып жүрүп, ошолордун убалына каламбы деп корком. Ошонун баары сен үчүн го. А сен болсо оюң башка да, муздаксың. Билбейм. Качанга чейин ушинтип мейманканада жүрө беребиз? Батириме болсо алып бара албайм. Сен мени угуп атасыңбы? Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Мейманканалап жүргөндөн тажаган жоксуңбу? Мен деле өзүмдүн үйүм болсо, ал жакта экөөбүз жакшы күндөрдү өткөрсөк дейм. Же батириме сени алып бара албасам? Эртең үй алабыз. Чын элеби? Ооба. Кимге каттатабыз? Эмнени? Үйдү? Сага.
Эмне бар экен? Ay balam, Жақсы папа. жақшы айланайын. Ой, мені тура эле алып келип койду го дейм ушул жерге. Кимди издеп жүрөсүз? Ой, менин бир жаман уулум бар эле. Келиним иштеген жери деп. Дайынын кагазга жазып, анан таксиге салган. Ал бала кагазды карап отуруп эле ушундай алып келип таштады. Уулуңуздун аты ким? Самаган айланайын, Самаган. Фамилиясы ким? Я? Фамилиясы? О, Кокойгүн. Ай, жанагы... Өзүңүздүн уулуңуздун фамилиясын билбейсизби? Ой, жанагы... Ай... Ой, унутуп жинди киши бар бекен. Айта албай жатпаймынбы? Менин кайнатам чоң молдо киши эле, раматылык. Аны мен эмес, кайненем де айта албай Самагандын атасы деп айтчу. Анда кичине жакындаштырып айтсаңыз, балким билермин. Келиниңиз эмне деп тергечели? Ой, жанагы көп жашагыр аке, жашоо аке дешчү. Жакындаштырсам анда көп жаша, узун өмүр. Айланайын. Ооба, ошол узунун алып эле сал. Айланайын. Өмүрбү? Өмүров. Ошол алдыңа кетейин. Ошол менин балам. Ошону издеп келбедимби? Таанысаң керек. Азыр апа. Самаган Өмүров болсо, ал жигитти тааныйм. Азыр мен чакырып келейин анда. Сиз могул жерде отургучка отуруп туруңуз, жүрүңүз. Макул айланайын. Могул жерде отуруп туруңуз апа. Кандайсыңар апа? Кандай жасасыңар? Жакшы. Шаарга барып, оңолдуго десе, бул эмне кылганың? Отурчу момундай. Эмне кылып турмун? Ал мончокто болгон балдарың, келинчегиң турса, башка катынды башың урасыңбы? Ким айтты аны? Жөн эле айта бересиңерби? Ким айтты деген эмнеси? Калппы? Калп. Калп болсо, катын балдарың кайда? Билбейм. Билбейм деген эмнеси? Ой, мал жоголсо деле, тоок жоголсо деле издейт турбайбы? Ой, артынан бир барып да койгонго жараган жоксуң. Каяка барам? Айтпай кетсе. Оба, мен сени билбейт го деп ойлогом. Тиги Алия кыздарын алып айылга барыптыр. Балдарым келип,
Батпырап эле үйүм толуп жыргап жатып калбадым ба? Сени келет деп жолду карасам, жоксуң. Алия дайыныңды айтып, мына издеп келбедим бе? Каякта жашап атасың? Эч жакта. Эч жакта деген эмнеси? Ушул жакта эле. Ай, балам. Куураган турбайсың ба? Мен ушуну сезгем. Санаам тынчыбай эле жаткан. Кетели, балам. Атам тааныбаган бирөөнүн салып ошолордун жумушун жасагандан көрөкчө, өз үйүң, өлөң төшөгүң, айылга эле барып жыргап жашай бербейсиңби? Ана, жериң жатат айдалбай. Малың жатат каралбай. Акатын балаң күтүп жатат. А мен болсо, ай, өсөрүм калган жок. Siz kimsiz? Siz kimsiz деп какмар. Мен ким окшоп турам? Мен деген энесимин. Самагандын энеси бар экенин мен уккан эмесмин. Самаган кыйналып жүргөндө келбеген. Карабаган энеси эми келиптирби? Самаган киши болуп калганда. Самаке, жүр тамагы сыгынды ичип алчы, жүр жаным. Апей, жаным дейби? Ай катын, сен кимсиң? Жанагы Али айткан ушул го дейм. Ай, тартип тарбия көрдүң беле сендеги, я? Уйманы жок. Деги сенде уят сыйыт деген барбы? Эне көргөн эмесиңби деги сен? Эмне тастаңдайсың мага? Эмне тилдеп атасыз? Мага жөн эле баарын өткөрүп койгонсуп. Же эмне? Эне катары мага жолук салып койдуңузбу? Же батаңызды берип койдуңузбу? Апей, бети жок тастаңдаган. Уурусу күч болсо эсин доого жыгат. Ай, мунун алмончоктой болгон аялы бар. Ал үйдө алдыма апа келип аш коюп, сыйлап үйдө отурат. Мен сага эмнеге жоолук салам? Жоолуктан айлангыр. Бирөөнүн жакшынакай турмушун бузуп. Ой, ыйманы жок, ыймансыз. Сен жоолуктан, баламдан, Алиямдан айлангыр. Алияңыз адам болсо, балаңызды арак ичирип, көчөгө таштап коймок беле. Acar, arman жазы жамгыр жады. Жар-жар, жарым бөлүп салды тактыр. Шолаң, ак шолаң алолосо. Ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты. Анда эми кайрадан баштайлычы күздүн демин. Гүл менен байлайлычы жазгы бакта. Жарым мен күтөм сени. Куса болуп изденип келдим жаным сусаганбы. Биздеги сезим жаным гүлзарлардан. Жарым мен күтөм сени.